Экономикалык көйгөйлөрдү бардык тараптардын кызыкчылыктарын эске алуу менен чечүү керек. Бул тууралуу Боронов өкмөткө караштуу бизнести өнүктүрүү жана инвестиция боюнча кеңештин жыйынында билдирди. Жолугушуунун жүрүшүндө Боронов ишкерлерге колдоо көрсөтүү жаатында көрүлүп жаткан чаралар жана байкалган ийгиликтерге токтолуп, бизнес үчүн шарттарды жакшыртуу иштери анын жеке көзөмөлүндө экендигин кошумчалады. Өкмөт башчы кеңеш менен катышуучулардын көңүлүн ишкердикти текшерүүгө мораторийдин мөөнөтү узартылгандыгы, ишкерлерге салык жеңилдиктери берилип жаткандыгы, бизнес институту иштеп жаткандыгы жана салык бажы процедураларын фискалдаштыруу боюнча бир катар компоненттер ишке ашырылгандыгы сыяктуу маселелерге бурду. Коронавирустук пандемияга байланыштуу бизнес тармагын максималдуу түрдө колдоо максатында ресурстардын чектелгендигине карабастан олуттуу иштер аткарылды. Антикризистик чаралардын пакети кабыл алынган чечимдердин көпчүлүгү бизнеске жакынкы келечекке пландарын оңдоого мүмкүнчүлүк берди. Андан соң чакан жана орто бизнести экспортко багытталган жана импортто алмаштыруучу ишканаларды жеңилдетилген несиелоону жүзөгө ашыруу аркылуу колдоону камсыз кылган иш-чаралардын экинчи пакети кабыл алынды. Бул максаттарга ички жана тышкы булактардан 14 миллиард сом өлчөмүндө каражат тартылган. Калкка ишкердик субъектилерге кошумча колдоо көрсөтүү жана COVID-19 вирусунун жайылуусунун мүмкүн болгон экинчи толкуна даярдыкты камсыз кылуу максатында Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 2020-жылдын соңуна чейинки иш-чаралар планы бекитилди, деди ал. Боронов кошумчалагандай, жүргүзүлүп жаткан реформалардын жүзөгө ашырылышынын аркасында белгилүү бир оң натыйжалар байкалууда. Жолугушуунун жүрүшүндө бизнес коомчулугунун өкүлдөрү ишкерлерди текшерүүгө мораторийди кеңейтүү мүмкүнчүлүгүн карап чыгууну сунуштап, мораторий эң маанилүү пункттарды камтыбагандыгын жана фискалдык жана укук коргоо органдары тарабынан текшерүүлөр уланып жаткандыгын белгилешти. Өкмөт башчы мораторий зоналарын камтууну кеңейтүү зарылдыгы менен макул болуп, маселенин экинчи жагын дагы унутпоо керектигин белгиледи. Чынчыл жана ак ниет ишкерлерден тышкары көмүскө экономика дагы бар. Өлкөдө аткезчилик жана көмүскө экономиканын жогорку пайызы болсо, чечим кабыл алууда көптөгөн факторлорду эске алуу керек. Экономикалык көйгөйлөрдү бардык тараптардын кызыкчылыктарын эске алуу менен чечүү керек. Биз жүргүзүп жаткан бардык реформалар, анын ичинде салык жана бажы процедураларын фискалдаштыруу боюнча иш-аракеттери ишкерлер үчүн ачык жана акыйкат шарттарды түзүүгө багытталган, деди Боронов. Ага кошумча Боронов Кыргыз Республикасынын ишкерлик субъектилеринин укугун, эркиндигин жана мыйзамдык кызыкчылыктарын колдоо боюнча ыйгарым укуктуу жак Смит менен жолугушту. Өкмөт башчы өлкөнүн айрым экономикалык көрсөткүчтөрүнө токтолуп, COVID-19 пандемиясы өкмөттүн ишине айрым өзгөртүүлөрдү жана түзөтүүлөрдү киргизгендигин белгиледи. Өкмөт тарабынан олуттуу иштер аткарылды жана бүгүнкү күндө ишкерлик субъектилеринин экономикалык активдүүлүгүн калыбына келтирүүгө, кичи жана орто бизнести колдоого багытталган сунушталган чаралардын оңдуу натыйжаларын байкоого болот, деди Боронов. Жолугушуунун жүрүшүндө бир катар маанилүү маселелер талкууланды. Анын катарында бизнес институтун күчтөндүрүү, институттун мындан аркы кадамдары, ишкерлик субъектилеринин укугун, эркиндигин жана мыйзамдык кызыкчылыктарын колдоо боюнча ыйгарым укуктуу жак жөнүндө мыйзам иштеп чыгуу жана кабыл алууга тийиштүү маселелер талкууга алынды. Смит өкмөт башчыга бизнес институтунун алгачкы айдагы иштери, негизги жыйынтыгы жана корутундусу тууралуу маалымат берди. Биз мамлекеттик органдар тарабынан институт тарабынан кароого алынган бир катар иштер боюнча жогорку деңгээлдеги өз ара аракеттешүүнү байкоодобуз. Албетте сурама маалыматтарга кайдыгер мамиле жасаган жана кызматташууга кызыктар эместигин көрсөткөн мамлекеттик органдар да бар. Ошол эле учурда институт мамлекеттик органдардын оппоненти эмес, ишкерлер үчүн маанилүү милдеттерди чечүүдө өнөктөш катары чыгат, деди Смит. Ал белгилегенде, коронавирус инфекциясынын пандемиясы институттун ишине түзөтүүлөрдү киргизди. Муну эске алуу менен бүгүнкү күндө институт маанилүү багыттар, анын ичинде инвестициялык жана бизнес чөйрөнү жакшыртуу максатында мыйзамды өркүндөтүү жана сунуштарды иштеп чыгуу боюнча биргелешкен ишти күчтөндүрүү боюнча даярдыгын билдирет. Өз кезегинде Боронов белгилегенде, бизнес институтунун мыйзамга тийиштүү толуктоолорду жана өзгөртүүлөрдү киргизүү жаатында сунуштарды иштеп чыгуу артыкчылыктуу багыттар боюнча жумушчу топтун ишине активдүү катышуу чечимин колдоого алат. Анын максаты бизнестин мамлекеттик органдар менен өз ара аракеттешүүнүндө ыкчамдыкты, ачык айкындуулукту камсыздоо болуп саналат. Аталган сунуштар институт тарабынан 2020-жылдын 27 августунда өткөн өкмөткө караштуу бизнес жана инвестицияларды өнүктүрүү боюнча кеңештин жыйынында сунушталган.